Казакстандагы жол кырсыгынан 2 адам каза болду. Алардын бири Кыргызстандын жараны болгон. Окуяга күбө болгондордун маалыматына караганда, жол кырсыгы Казакстандын Кызыл Орда шаарына жакын аймакта катталган. Анда Матис үлгүсүндөгү 2 унаа сүзүшүп, бири жүк ташуучу унаанын алдына кирип кеткен. Күбөлөр билдиргендей, жол кырсыктан каза болгон 2 адамдын бири Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун тургуну. Кырсык болгон жерден анын документи табылган. Ал эми Базар Коргон айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Теңирберди Жолдошев кырсыкта каза болгон жаран аталган айыл өкмөттүн тургуну экендигин тастыктады. Ал мындан 3-4 жыл мурун үй бүлөсү менен Россияга көчүп кеткен. Өткөн жылы айылга келип туугандарына жолуккан. Учурда жол кырсыктын чуу жайы такталууда. Ош шаарынын Алишер Наваи көчөсүндөгү көпүрөнүн астында жайгашкан 50гө жакын жеңил типтеги соода түйүндөрү алынды. Бул туурасында Ош шаардык мэриясы билдирди. Шаар мэри Таалайбек Сарыбашевдин тапшырмасына ылайык көпүрөнүн астында орун алган мыйзамсыз күркөлөрдү иретке келтирүү жумуштары жүргүзүлдү. Жеке турак жай курулуш, турак жай маселелери жана жер пайдалануу департаментинин башчысы Таймураз Исакжановдун айтымында соода күркөлөрдүн ээлерине буга чейин бир нече жолу эскертүү берилген. Шаардагы башаламан жайгашкан соода жайларын тартипке келтирүү иштери мындан ары дагы уланат. Лимонти лакап аты менен таанымал криминалдык төбөл Алмаз Сулайманов жатак абакка которулду. Бул туурасында 24 агенттигинде жаза аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Маалыматка караганда, уюшкан кылмыштуу топтун лидери Чүй облусуна караштуу Беловодская айылындагы номер 16 колонияда жазасын өтөгөн. Ал өткөн жумада балыкчыдагы жатак абакка которулду. Эске сала кетсек, Алмаз Сулаймановду адам өлтүрүү, каракчылык менен талаптонуу жана пара талап кылуу беренелери боюнча кармашкан. 1999 жылы Нарын райондук соту Лимонтини атуу тууралуу өкүм чыгарган. Бирок өлүм жазасын аткарууга ал кезде мораторий жарыяланган болчу. Вьетнамдагы эл аралык мектепте окуган 6 жаштагы окуучу кечээ күнү мектептин автобусунан табылды. Автобус 13 баланы мектепке эртең менен алып барганда, ал окуучу автобустун арткы орундугунда отурган. Мектепке жеткенде автобусту коштоп жүрүүчү мектепке жаңы бара жаткан балдарды карап жатып, канча бала автобустан түшкөндүгүн санабай калган. Айдоочу жана коштоп жүргөн адам автобусту түштөн кийин текшергенде, жалгыз окуучу айдоочунун ордунда эсин жоготкон абалда отургандыгын көргөн. Ал автобуста 9 саат бою камалып калган. Лейлек районунун Тогуз Булак айылында арпа буудайларды жыйноо иштери башталды. Тогуз Булак айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаты Алмаз Жаныбековдун айтымында, эгиндерди 8 комбайн жыйнап жатат. Кээ бир комбайндар башка айыл өкмөттөрдөн алынып келинген. Быйылкы жылы аталган айыл өкмөттүн кайрак жерлерине 600 гектар арпа, 270 гектар буудай себилген. Гектарынан 25 центнер буудай, 18 центнер арпа түшүм болору болжолдонууда. Бул жерлерде элдин үлүш жерлери дагы бар. Алар кезекке жазылып, комбайндар кезеги менен иштеп жатат.